Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү, жана ошондой эле өлкөбүздүн жети бурчунан көрүп жаткан мекендештер. Биз сиздердин суранышыңыздар боюнча, сиздердин сунушуңуздар, сиздердин өтүнүчүңүздар боюнча биз кайрадан Кудай берген унаа тетиктер базарына келип, сиздердин сунушуңуздар боюнча чет өлкөдөн келген привозной мотор коробка наускат бааларын сиздерге билип бермекчибиз. 10 минут бою биз менен бирге болуп туруңуздар, биз сиздерге улантабыз. Эгерде сиздер ушул жердин адресини толугу менен издеп, эгерде таппай жаткан болсоңуздар, биринчиден жакшылап көңүл буруп алыңыздар. Бул көчө Садыгалиева көчөсү болот. Түз барсаңыздар, Профсоюзная көчөсүнө чыгасыздар. Ал көчөнү дагы жакшы билесиздер. Эгерде сиздер Ош Бишкек жолунан Бишкек тарапка Борбор калааны көздөй келатканыңыздарда, Борбор калааны көздөй келатканыңыздарда сол тарапка бурулган Садыгалиева көчөсү бар. Светофордон солго бурулуп, мындай түз түшүп келесиздер. Эң эле акыркы рядда 19-чы ряд болот. Бул катар. Ал эми контейнердин номерине сурасаңыздар, 35-чи контейнер деп кайрылсаңыздар болот. Биз сиздер менен 35-чи контейнердин алдында жолугушабыз. Биз сиздерге көргөзгөн 35-чи контейнерге келдик. 19-чы рядтын 35-чи контейнери. Бул жерде сиздерге мындан 3-4 ай мурун дагы келип көргөзүп бергенбиз. Азыр дагы сиздер өтө көп сурандыңыздар. Ошол жерде жаңы келген привозной мотор коробка наускат бааларын билип бериңиз, канча болуп атат, кайсы унааларга алса болот. Ушул тууралуу сиздерге бул жерде байке турат. Салам алейкум. Байке кандайсыз? Жакшы, Кудай шүгүр. Бул унаалардын кайсы моторлору бар? Кандай унааларга тапса болот? Көптөгөн унаалар бар. Японский унаалар бар, немецкий унаалар бар. Мисалы үчүн келгиле, баштайын. Мисалы үчүн о Mercedes үлгүсүндөгү автоуна мотору 2.7 болуп эсептелет. Бираз катуураак түшүндүрөсүз. Привозной болот, привозной компьютер менен полностью турат. 2.7 Mercedes. Бул 210, 203 кузовтагы Mercedes. Спринтерге деле чөт. Бул ошондой мотор. Бунун баасы канча болот сонда экен? Мунун баасы $1,500 сбори. $1,500. $1,500. Сомго эсептегенде канчага бересиз? 100 000 сом. 100 000 сом. 100 000 сом ушул мотор. Түшүнүктүү. Бул жагынан көрсөтүңүз эми. Бул мотор Toyota RAV4. S3 RAV4-ники. Мунун баасы 30 000 сом. 30 000 сом. Коробкасы өзүнчө, мотордун өзүнүн баасы нависталар менен. Мотордун өзүнүн баасы? Өзүнүн баасы 30 000 сом. Эгерде коробкасы менен болот болсочу? Коробкасы менен болот болсо, где-то 40 000 болот. 40 000 болот. Коробканын өзү ошондо 10 000 болот экен. 10 000 болот, ичинде сцеплениясы менен да. Түшүнүктүү. Анда кийинкисин көргүзөлү. Бул болсо CRV, баарыбызга белгилүү болгондой эски кузов. Бул 96-дан 2001-жылкы CRV 2 куб. 2 куб, 2 куб, бул деле коробкасы механика. Мунун баасы, мотордун баасы 25 000 сом. Коробка механика 25 000 сом. Уруш менен 50 000 сом. 50 000 сом. Полный сбори. Түшүнүктүү. Кийинкисин көргүзөлү. Бул эми Mazda 6. Mazda 6. Mazda 6, Mazda 5 деген үлгүсүлөр машиналар. Ошолорго түшөт да бул, 2006-жылкы дизель. Дизель. Mazda 6, Mazda 5 дегендерге чөт 2 куб дизель 2005-тен өйдө. 2005-тен өйдө, Ушунун эле эски варианты бар, мынакей. Бул 2005-ке чейин, 2003-кө чейин 2 куб, бул эле Mazda 6, Mazda 6 чөт болгон эле. Дизель. Дизель, турбина жок буларда, Турбина бар. Турбина барбы? Сбори турат. Турбинасы өзүнчө баа, мотор өзүнчө баа. Турбинасы өзү болсо канча болот? 15 000 сом болот. 15 000 сом. Түшүнүктүү. Коробкасы канча болот? Коробкасы 7 000 сом. 7 000 сом. Механика. Буларда только механика бар. Кийинкиси кайсын көргүзөсүз дагы? Муну көргөзөйүн. Бул болсо Nissan 1.6. 1.6 бер. Nissan Sunny, Nissan Primera. Коробкасы канча болот? Мотор өзү канча болот? Коробка механика 7 000, мотор 25 000 сом. Мотордун өзү 25 000 сом. 25 000 сом. Түшүнүктүү. Кийинки унаалардын моторлорун көргөзүңүз. Honda Civic. Трамблерный 1.6. Автомат коробкасы менен. Автомат коробкасы. Мотор 20 000 сом. Коробка 20 000 сом. 20 000 сом. Жалпы 40 000 сом болот экен да? 40 000 сом. Бир наличка реальный клиент болуп турганбызда түшүп берет экенсиз да? Түшүп беребиз, конечно, базарда чөбүз бар. Түшүнүктүү. Бул деле ошол CRV. Көргөзгөндө 2 куб, эски кузовта точно ошондой эле механика, мотор менен. Механика, Мунун баасы канча болот жолдо? Мунун баасы
25 мотор, 25 коробка. 25 коробка. Жалпы 50 миң сом. Жалпы 50 миң сом. Бұлар моторлордың состояниясы қандай байка? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Биринчиден мынакей көрөйлү. Мына биринчи ачып көрөбүз, биз тазалабайбыз, таза болот. Мынакей көрүңөрбү? Мисалы үчүн местный боло турган болсо, биякта залиш болот, ичи буталин болуп калат. Таза көрүнүш, биз тазалаган жокпуз. Гарантия беребиз, любой моторго 15 күн гарантия. Эгер Бишкекте чүйдө болсо, эгер регионго болсо, мисалы Ош же Көлгө болсо, 20 күн беребиз. 20 күн гарантия барасыздар. 20 күн гарантия региондорго да. Түшүнүктүү. Жолуна жана башка түшүнөсүздөр э. Кийинки моторлордогу арасынан бул C4, элге эң көп ушу бизде Audi үлгүсүндө C4 2 куб. 2 куб, э? Мунун баасы инжектордун 20 миң сом. 20 миң сом. 20 миң сом. Түшүнүктүү. А эгерде ушуга коробка боло турган болсо канча болот? Коробкасы 8 миң сом. 8 миң сом. Биякта коробка бар, өзүнчө азыр көргүзөбүз. Анда сиздерге азыр 5 мүнөттөн соң коробканын дагы өзүнчө бааларын көргүзөбүз. Азыр биз сиздерге мотор тууралуу толугураак маалымат алып беребиз. Келиңиз байка. Кийинки моторлордун. Кийинки мотор мына Ford Focus 2 куб мотор. Автомат коробкасы менен Ford Focus'ка түшөт. Мотордун баасы 25 миң сом. 25 миң сом. Коробканын баасы 22 миң сом. 22 миң сом. Түшүнүктүү. Мотордун абалы жакшы байка. Жакшы, таптаза моторлор ушу. Привозной таза көрүңүздөрбү. Түшүнүктүү. Анда бат-баттан сиздерге убакыт өткөрбөй, бат-баттан көргүзөлү. Экинчи мотор бул Nissan Primera. Nissan 2 куб дизель. 2 куб дизель. SR20 деген мотор. Электрондуу аппаратурасы менен, коробкасы менен сбор этет. Сбор этет, так? Мунун баасы канча болот дедиңиз? Мунун баасы 28 миң сом. 28 миң сом. Буга мотордун несине комплектине аппаратура кирет. Анан майда баракатын да кошуп беребиз да. Келиңиз анда кийингилерди көрсөтөлү. Бул Nissan March 1 куб. 1 куб, э? 99-жылкы. Бир гана 99-жылга чейин, э? 96-тан 99-га чейин чөт. 96-тан 99-жылга чейин чөт. 94-төн 96-99-га чейин. Трамблер. Эгер Mazda March, Nissan March айдагандар болсо билет. Трамблерный деп коет, простой мотор. Мунун баасы 24 миң сом. 24 миң сом болот. Коробкасы 7 миң сом. Коробкасынын өзү отдельно 7 миң сом. Механика. Келиңиз анда, кийингиси. Бул Toyota үлгүсүндө 1.3 объем мотор. 1.3 объем, э? 1.3 объем. Бул East'ке түшөт, Wits'ке түшөт, көптөгөн Toyotаларга түшөт. Мына литражда 1.3'төн баарына түшөт. Bunun baası 25 bin som, коробканын baası 15 bin som. 15 bin som. Отдельно 15 bin som коробканын baası. Түсінікті. Кейінгі Passat 1.9 5 турбо. 5 турбо. 5 турбо. Bunun baası 25 bin som. 25 bin som. Коробканын baası 5,5 bin som. 5,5 bin som. Түсінікті. Кейінгілер көрсем. Бұл Audi 2.5. 2.5. C4'de турат. C4'de. Дизельный мотор. Дизельный мотор. Дизельный мотор. Комплект ушойдон baası 30 bin som. 30 bin som. Мұны да бір тартып кет, бұл 2 куб Passat, же Golf 3, мұның басы 17 мың сом. 17 мың сом, е? Объем қанша болады дедіңіз? 2 куб. 2 куб Passat-тан Golf 3. Түсінікті. Инжекторный. Бұл жақтан дағы көргізелі? Бұл Opel Vectra. Opel Vectra 92 мыңден өйді. Рестайлинг қолысып мұның басы, мотордың басы 40 мың сом. Келіңіз анда байка, мұна қылайлы. Біраз уақыт алып кен, сіз мен алыстан көргізейін. Қайсы моторлар бар қалды, қайсы моторлар қалды? Азыркы моторда мынау Mazda қалды. Бұл Primacy 626 дизель. 2001-ге чейин. 2001-ге чейин. Андан кейін Ford Focus бар, 2 куб. Дизель. TDI емес. Арқысы ошундай эле, так эле ушундай мотор Mazda. 2001-ге чейин эски. Арқысы 1.9. Арқысы 1.9. Жаңы Volkswagen 1.9. Volkswagen 1.9 бем. Бұл болса Mazda 323. 2000 жылға чейин 1.6 объем. Арқысы 1.9, бұл Ford Transit. Объем қайсы алды? Бұл 2.5. 2.5. Турбинасы бар мы? Турбинасы бар, ошол ойдон комплект. Бола турган басы канча болот ушунун? 45 мың сом. 45 мың сом, сбор. Түшүнүктүү. Бул эле кайра эле Nissan, жанагы мына айда кетти, 2 куб. Ошол. Мына мондай эле мотор, Nissan. 28 мың сом сбор этет. Түшүнүктүү. Бул Mazda 323. Бензин 1.5. Аркы 1.9, жанагындай эле Golf. Аркысы кайра эле Nissan March, только вариатор да бул автомат. Бул механик болсо, бул вариаторный. Вариатордун баасы канча болот? Вариатордун баасы 25 мың сом. 25 мың жалпы. Вариатордун өзүн апарып эле салмайсың, комплект. Түшүнүктүү. Калган жактагыларчы? Аркы мотор болсо, жакыныраак көрөбүз. Жүрүңүз анда ошол жакка өтөлү. CRV. Степ вагонго деле чөт. Степ вагонго чөт. Так, экинчи мынау
жанагы эле так өзү Opel Vectra, Zafira'га 1.8 объем мынакей жатыр. Zafira Vectra'га чөп. Bunun baası kança болады? Bunun baası 40 000 сом. 40 000 сом болады, Zafira. Ayırma жоқ. Бұл ошо 1.8 Audi 1.8. Сотка 80 дегенге чөп кылган карбюраторный мотор. Түшүнүктүү. Бұл болсо инжекторный только Audi только bir инжектор да. Бұл болсо Nissan Tino Almera. Nissan Tino Almera, 2.2 дизель. 2.2 дизель. Түшүнүктүү. Экинчиси бул Nissan Space Star, Mitsubishi Space Star 1.6 объем. Nissan Mitsubishi Charisma Eco 1.6 объем. 1.6 объем. Ошонун баасы канча болот? Мунун баасы 28 000 сом. 28 000 сом, Түшүнүктүү. Эми бул жактагыларды да көргөзүңүз. Ноускат жалпы канча болот? Же болбосо сиздердин бөлүп сатасызбы? Бөлүп сатасыздар. Жалпы алса сүйлөшөбүз, келишим бада, конечно, көбүнчө эле ушул бөлүп сатабыз. Мотор CDI. 2001-жылкы Mercedes Vito. Механика коробкасы менен. Коробкасы. Эгерде ошол коробкасы мотору цел ушу турушча алып турган болсо канча болот? Мотор коробкасы мененби? Ооба. Мотор коробкасы менен 60 000 сом болот. 60 000 сом болот. Эгерде мотордун өзү болсочу? Мотордун өзү болсо где-то 45 сүйлөшөбүз. 45 сүйлөшөсүздөр, Калган жактарда эмнелер бар? Отдельно сатыла турган. Отдельно сатыла турган. Крыло сатылат, решетка сатылат, радиатор, бүт эле азыркы учурда баары бар. Баары бар, тапса болот сиздерден. Ооба. Түшүнүктүү. Ана эми бул жанын эмне унаанын Ноускат бул? Бул болсо Audi S4 A6 кузовта. Audi S4 A6 кузов. A6 кузовта. Азыркы учурда мотору бар, 2.8 объем. Азыркы учурда мотору бар, 2.8 ма полностью турат. Болгону фаралары сатылып кетти, мотору бар, коробкасы менен мотору бар. Көптөгөн нерселер дагы бар. Түшүнүктүү. Сиздерге суроо берейин деп келдим да. Кайсы унааларга запчас тапса болот? Мисалы, ушу сиздер мотор боюнча кайсы унааларга бар? Ушу моторду жыйынтыктап атканда бир суроо берейин дедим да. Кайсы унааларды сиздерден келип сураса, таап бере аласыздар? Бар эле барбы же арасында чыкпай калгандар болобу? Эми эң биз деле ушуну алып келип атканда эле биякта рынокто исследовать этип, базарга эмне керек экенин билип алып келебиз да. Эң ходовой нерселерди алып келебиз. Мисалы азыр Ford'ун Mondeo Focus'ка дагы бар. Мисалы Ford'кочу. Ford Transit'ке бар. Audi'ге болсо почти бүт эле Audi'ге, кроме Q7 жана жаңыларына гана жок, калган баарын эле бар. Табабыз, Кудай буйрса. Mercedes'тин деле көп эле түрү бар. 124ке бар, 203ке бар, 202ге бар. Дагы кайсы 124ке бар. Дизель. Мына суроо берейин. Эгерде кайсы бир мотор сиздерден келип сураса, чыкпай калса, ошол моторду сиздерге заказ кылабыз. Алып келип бересиз. Алып келип берген убакыты 15 күндөн 45 күнгө чейин эсептейбиз. Ошого жараша алып келип. Тапса болот, Тапса болот. Любой мотор тапса болот. Табылган мотор жок. Бүт бар. Түшүнүктүү мына ака. Кийинки тетиктериңизди көрсөтөлү. Бул жакта эмне бар дедиңиз? Ошол бизде бул жерде моторлор, бул жерде жалаң Volkswagen. Бул жерде бүт Volkswagen. Жалаң Volkswagen. Volkswagen 1.8 2 куб моторлор. Мына бунун бар 1.8 рейкалар бар дагы. Volkswagen рейкалары бар. Ушу рейкаларыңыз канчадан ака? Рейкалар 3 000 сомдон. 3 000 сомдон. Механический 2 000 сом, гидравлический 3 000 сом. 3 000 сом. Ооба. Түшүнүктүү. Дагы Мына бул жерде жалаң Volkswagen бизде элде эң көп, Кыргызстанда эң көп ошол Volkswagen'ди айдайт эл. Биз ушул негизи элге жараша, эл эмне көп алса, ошон спрос эмне көп болсо ошону алып келебиз. Volkswagen көп. Моторлору Volkswagen көп. Түшүнүктүү. Андан кийинки тетиктериңизди көргөзөлү. Коробкаларды дагы берсера жабыш кылып түшүндүрүп кетиңиз. Коробкалар бул жерде көп түр бар, ачык айтайын. Бул жерде бирок көбүнчөсү кайрылы Volkswagen. Volkswagen Golf 2, 3, Passat, B5, B4 дегендер бар го. Ошондой. Мен сизге суроо берейин анда. Golf 3 1.8 барбы? Бар, 1.8. Баасы канча болот коробкасы? Баасы 5 000 сом. 5 000 сом. Гарантия канча бересиз? Гарантия 5 күн. 5 күн, Ушул жерге салып мынакта балдар бар, салып берсек, мына ал коробка, новый коробка. Текшерип беребиз, гарантиясы менен беребиз. Регион болсо 7 күн, шаардын ичинде болсо 5 күн. 5 күн бересиздер, Бул болсо Passat B3'nin коробкасы. B3'nin коробкасы. Механика. Мунун баасы канча болот? Мунун баасы 5,5. 5,5. Audi Mercedes'ке жок да мында. Audi Mercedes бар, бирок астында моулар Audi берди. Мына Audi'nin коробкасы 2-3 объем. 2-3 объем. Баасы 7 000 сом. 7 000 сом. S4
переходкага 2-3 объемдук да. С4 переходко түшөт. Бул автомат уже. Автомат. Ушул эле унанын автоматы. Ушунун эле автоматы. Ушунда автомат дагы бар экен да. Автомат деле ар кандай коробка бар. Автоматы да бар, механикасы бар. Мерстикинчи, Мерс. Мерстики бар, мынакей лупардык бар, 210-дук. Механикасы бар. Дизель 2.7-лердики бар. Булар басы канча болот? Булардын басы 7000 сом. 7000 сом, айырмасы эле жок экен, Айырмасы жок. 1000 сом, 2000 сом айырма кылат экен да. Түшүнүктүү. Дагы кандай көргөзүп турган тетиктериңиз бар? Так, ушул эми сиздер кызыктуу болгон ар жакта Mazda'нын нелери бар, Mazda 6'nin коробкалары бар, бензин, дизель, Nissan'нын коробкалары бар, бензин, дизель тоже. Почти сизден тапса болот экен да? Тапса болот, көп мен Эгерде чыкпай калса сиздерден заказ кылса болот. Заказ кылсак. Түшүнүктүү анда. Келиңиз анда бул жактагы дагы эмнелериңиз калды? Ошолорду көргөзөлү. Бул жерде мынакей боо катары жалаң Volkswagen. Volkswagen. 1.6 объем Golf 3, калган 2 куб 1.8'дер. Мына уже BMW дизельный мотор, 2.5 дизельный мотор. Бул болсо Mazda 6 дизельный. Мына A4 мотор 1.8 бензин. Калгандары мына кино моторлорун бар, 1.6 мотор бар. 1.6 мотор, Volkswagen. Булар 15000 сом. 15000 сомдон. A4 моторлор 1.8 25000 сом. 25000 сом. Mazda 6 моторлору эгер сборе боло турган болсо, эчтекесин чечпей бүт комплекти сатып алса $1000. Турбина, форсунка, коробка, маховик бүт барын кошсо $1000. Эгерде мотор өзүн эле алам десе, клиентке 35000 дейбиз. 35000 сом. Келишим Ошондо жылы кайсыл болот булар? 2001ден 2005ке чейин. 2001ден 2005ке чейин салса болор да? Андан кийин жаңысы деле бар. Түшүнүктүү. Бул жакта бар экен да силерде, Бар эле бар, могу генератор, булар жалаң стартерлер. Стартерлер, Көп машина, ар кандай машиналарга таап чыгабыз, Кудай буйрса, генераторлор эле ошол. Өйдө жакта да монопрыск, карбюратор жана башкалар, заслонкалар. Үстүндө болсо, кел үстүнө бир чыгып көргөзүп коелучу. Бул жерде кузовный жалаң капот. Капоттар, Капоттун контейнери. Мен жерде где-то 80дей капот бар. Бул жерде Mitsubishi'ден баштап Golf, көптөгөн түрлөрү бар. Мисал катары бир унаанын капотун алыңызсагы. Эң биринчи алайлы, бул Golf'тун капоту. Golf'тун, Баасы 3000 сом. 3000 сом болот. Audi'ники барбы? Audi'ники бар, S4'ники бар, A6 кузовтарынан бирөө бар. Телемосы болот. Түшүнүктүү. Мунун баасы канча болот? Мунун баасы 6000 сом. 6000 сом болот, Мерсики барбы? Мерс 210 бар. Ешканки бар, Millennium'дук бар жана Лупардык деле бар. Мисалы, могун капоттун баасы 5000 сом. Millennium'дуку 7000 сом. 7000 сом болот, 7000 сом болот. Мунун капоттору бар бул жерде. Мынакей 5000 сомдон. 5000 сомдон, Millennium'дуку 7000 сом аякта экөө бар. Калган капоттор ал. Кайсы түстө бар Millennium'га? Millennium серебро бар азыр. Серебро бар, Серебро бар, эки серебро бар. Эки серебро бар. Так, дагы кайсы түстө бар? Так, ошо экөө эле, калгандары лупарь. Эскиреги жылы, муну кара бар. Кара түстө бар. Темно-синий да бар, анан. Темно-синий цвет. Мына жерде дагы бирөө. Көрбөй жатам, ал тиги контейнерде экен, көк цветте бар. Иши кылса сиздерден тапса болот да капотту. Жана аны дагы мисалы чыкпай калса сиздерден заказ кылса алып келип берсе болот. Биз ай сайын 1ден 2ден фура келип турат бизге запчасть. Ай сайын тезеле келип турат экен да сиздерге, Ушул эле адреске түшөбү? Ушул эле адреске түшөт, баары эле. Көөл ушул эле түшөт. Түшүнүктүү анда. Эми сиздерге бул жерде крыло тууралуу маалымат беребиз. Келиңиз бака. Крылолордун түрлөрү бар бул жерде. Мына Nissan Micra'нын крылосу бул. Могу болсо Mercedes Lupard'ын крылосу. Ушул издегендер көп болду да бака. Баасы канча болот ушунун? Мунун крылонун баасы 2800 сом. Lupard, Түшүнүктүү. Дагы кайсыларга бар? Кайсыларга бар? Могу Nissan Primera, болсо Audi 80 B4 новолор. Түшүнүктүү. Audi 80 B4 бар экен. Mazda 6'nin крылолору бар, Passat'нын B3'nin крылолору бар. Daihatsu'нун крылосуна чейин бар. Көп да эми издесек табабыз көп. HRV крыло. Бул жакта сизге караштуу? Бизде бияк караштуу. Бул жактан дагы көрүнүп байлы. Задний крышкалар булар. Mazda 6'nin, Audi'нин крышкалары мынакей. A6'nin крыло крышкалары. S4. Арткы бамперлер берде. Бамперлер да бар экен да? Задний бамперлер. Канчадан ошолор бамперлериңиз? Задний бамперлер 2000 сомдон любой. Бар 2000 сомдон. Mercedes менен Айырмасы жок, Айырмасы жок, любой 2000 сомдон. Бар 2000 сомдон. Переднийлерчи? Переднийлер ар кандай 3000 сомдон 10000 сомго чейин. 3000 сомдон 10000 сомго чейин экен да?
унаадан айырмасы болот экен ошондо, чоңдун кичинекеси. Унаанын моделине жараша. Түшүнүктүү. Сизде дагы көргөзүп турган тетиктериңиз калдыбы? Же видеону жыйынтайлыбы? Азыр жыйынтыкты сакталып, тиги контейнердин үстүндө дагы передний носкаттар бар. Аны эмпиде келип көрсөңүздөр. Түшүнүктүү. Андан кийинки чыгарылышта сиздерге отдельный дагы ноускаттар тууралуу толугураак маалымат беребиз. Адрес тууралуу сиздер дагы бир жолу кайрадан сурамчы болсоңуздар, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сыдыгалиева көчөсү. Жана сиздерге биринчи көрсөтүп кеткен Сыдыгалиева көчөсү. Ал эми бул түздөн сурасаңыздар, Профсоюзный көчөсү болот. Ошол эле көчөдөн келип туруп, бул жерге киргениңиздерде 19-рядда 35-чи контейнерде бул жерде ушул тетиктерди баарын бааларын жана билип, канча алса болот, кайсы унааңыздын тетиктерин издеп таппай жүргөн болсоңуздар, карап алсаңыздар болот. Мына ушул жерде Кыргызстандын желеги дагы желбиреп турат. Ошол эле желекти көрүп сиздер бул адрести оңой эле таап аласыздар деген ойдомун. Ал эми сиздерге номерди дагы жарыялап коеюн аягында. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. 19-ряд 35-чи контейнер. Бул жерде Канат менен Нурлан деген байкеге чалып байланышыңыздар. 0700 46 55 38 0702 99 13 93 деген номерлерге чалып унааңызга тетиктер тууралуу сураңыздар. Биз сиздерге сунушуңуздар боюнча көргөзүп бердик. Сиздерде ушул сыяктуу дагы сатылып жаткан унааңыздар, тетиктериңиздер, жайыңыздар болсо, же болсо үйүңүздөр болсо бизге жарыя берсеңиздер болот. Биз сиздер үчүн кызмат кылууну уланта беребиз. Видеого сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Биз сиздер менен Бишкек кабары болду. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.